Кудайдын чакырыгы 15 декабрь. Араңарда ким биринчи болгусу келсе, ал силерге кул болсун. Бул сөздөрдү Иса шакирттерине алар бири-бири менен асман патшачылыгында орундар тууралуу талашып тартышып жатышканда айткан. Чыныгы улуулукка жол адамдарга кызмат кылуу аркылуу болот дейт. Чоң болуу, улуу болуу тууралуу Кудайдын көз карашы адамдыкынан айырмаланат. Дүйнөдө бийлиги бар, кадыр баркы бар, акчасы бар, харизмасы бар адамдарды улуу адамдар дешет. Иса бизге башка нерсени көрсөтүп жатат. Улуу ийилгенди билет. Биринчи башкаларга кызмат кылганды билет. Күчтүү, башкалар үчүн курмандык боло алат. Кудай биздин абалыбыздын жогорулугун эмес, моюн сунуубуздун тереңдигин баалайт. Иса өзү бизге момундуктун, моюн сунуунун үлгүсүн көрсөтүп кеткен. Ал шакирттеринин буттарын жууган, оорулууларга, кедейлерге, четке кагылгандарга кызмат кылган. Асмандагы, жердеги даңктын баары аныкы болсо да, өзүн курмандыкка берип, адамдарга кызмат кылган. Исанын чыныгы улуулугу мына ушунда. Андан үлгү алалы, үй бүлөбүздө, жумушубузда, жыйыныбызда, күнүмдүк жолугууларда кызмат кылалы, кол суналы, муктаждыктарды көрө билели. Кээде чоң-чоң иштерге караганда кичинекей эле жардам берип коюу чоңураак мааниге ээ. Теңир бизге жардам берсин. Улуулукту издебей, кызмат кылууну издейли. Атак даңкты издебей, сүйүү менен кызмат кылууну издейли. Бизге кызмат кылышсын деп күтпөй, башкаларга жакшылыктын, боорукердиктин жана камкордуктун булагы болуп берели.